Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Эгерде сиздин салмагыңыз норма боло турган болсо, же болбосо нормадан ашыкча болуп, арыктай алган болсоңуз, эмнелердин болоорун айтып берейин. Айталы, сиздин давленияңыз бар жана сиз 10 килограмм салмак жоготтуңуз. Анда сиздин кан басымыңыз 20 мм ртутный асталбага чейин төмөндөшү мүмкүн. Мисалы үчүн сиз 140 жүргөн болсоңуз, эми сиз 120 жүрүп каласыз. Ошонун негизинде сизге берилип жаткан дарынын дозасы азайтылат, балким кээ бир учурларда дары толугу менен отмен кылынат. Ошол себептүү эгерде сиздин салмагыңыз ашыкча болсо, давленияңыз дагы болсо, мүмкүн болушунча экөөнүн бирөөсүн жоготконго умтулуңуз демекчимин. Эгерде сиз аял киши болсоңуз, жашыңыз 30га жете элек болсо, салмагыңыз көп боло турган болсо, өтө бир жаман оорулардын болуп калышы мүмкүн болгон күмөнү бар да. Ошолордун бири синдром поликистоз яичников деп коет. Сизди эне болуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырата турган ушундай бир оору бар. Эгер сиз ошол салмагыңызды нормага алып келгенге умтулбай турган болсоңуз, ушул болуп калышы мүмкүн. Ушуну болтурбаш үчүн мүмкүн болушунча өзүңүздүн салмагыңызды сактаңыз. Эгерде ашыкча болсо, арыктаңыз. Өтө көп оорулар бар. Ошолордун ар бирине кандайдыр бир таблеткалар ичилет. Ушул бир гана салмак ашыкча болгондо дары ичпей туруп, адам өзүнүн эрки менен салмагын нормага алып келсе болот. Ушуну дагы эске алып коюңуздар. Мындан сырткары дагы ашыкча салмакты кетириштин көп пайдалары бар. Мисалы үчүн көп эле адамдарда бар, уктап жатып эле чочуп секирип тура калат да. Муну биз апноэ деп коебуз. Уктап жатканда аба жетишпей калат. Албетте мунун өмүргө коркунучу жок, бирок адамды кайсыдыр бир деңгээлде стресс кылып коет. Ушуну дагы биз кетирсек болот, салмагыбызды нормага алып келүү аркылуу. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө өтө көп бейтаптарда ушул жирогепатоз деген дагы дарт бар. Чындыгында арык адамдар деле жирогепатоз болушат, бирок көпчүлүк ошо жирогепатоздор тилекке каршы баары бир салмагы ашыкча болгондор. Ошол себептүү сиз салмагыңызды нормага алып келе турган болсоңуз, анда сиздин бооруңуздан дагы май кете баштайт дагы, бооруңузду тазалаган болуп каласыз. Бооруңуз сизге жакшыраак кызмат кыла баштайт. Анан эгерде сиздин кант диабетиңиз бар болсо, жана салмагыңыз дагы норма боло турган болсо, сиз ошол глюкозаны азайта турган дарыны өтө минималдуу дозада ичесиз. Балким кээ бир учурларда сизден ошол ичип жаткан дарыңыз толугу менен эле отмен кылынат. Ошол себептүү сиз эмне менен оорусаңыз дагы, жада калса ооруңуз жок болсо деле, ошол салмакты нормада сактоого умтулушуңуз керек демекчимин. Себеби бул өйдө айткан пайдаларды алып келет. Мындан сырткары муун оорулары бар, толтурабы. Ушул муун ооруларынан дагы демек алдын алган болобуз, салмагыбызды ошол нормада сактоо аркылуу. Мындан сырткары буттарыбыз өзүнөн өзү эле ооруй берет. Сөзсүз эле муундар эмес, сандарыбыз оорушу мүмкүн, балтырлар оорушу мүмкүн. Ашыкча күч келгенден улам, салмагыбыз көп болгондон улам. Эгер салмагыбызды жок дегенде эле бир 15-20% жоготсок, ошо балтырлардагы оорулар деле өзүнөн өзү кетип калат. Жана бүгүнкү күндүн ушул кайгысы деп койсок дагы болот. Рак оорусу, анткени бул ооруга чалдыккандан кийин айыгып кетүү ыктымалдуулугубуз жок дегенде эле 30%га төмөндөп кетет да. Ошол себептүү өмүрүбүздү коркунучка салбайлы десек, узак өмүр сүрөлү десек, анда демек эмне кылышыбыз керек экен? Баары бир ушул өзүбүздүн табигый салмагыбызды сактаганга умтулушубуз керек. Эгер салмагыбыз нормадан ашыкча болсо, арыктаганга умтулушубуз керек. Арыктоо үчүн мен сиздерге айтат элем, тез арыктоого эч качан умтулбаңыздар, анткени бул организм үчүн чоң стресс болуп калат. Бир айда 3 килограмм салмак жоготуш бул өтө жакшы нерсе. Жада калса, мындан азыраак жоготсоңуздар деле боло берет. Эң башкысы сизде туруктуулук болсун. Дайыма аракет кыла турган болсоңуздар, бул нерсе баары бир ишке ашат. Жана сиз күндөн күнгө, айдан айга ден соолугуңузду дагы жакшырткан болосуз.